чачын кырдырганга, анан кыскартканга болбойт. Качан болбойт? Эгер ихрам абалында болсо, бирок ихрам абалынан чыгыш керек болгондо, бул тахаллул деп коебуз. Мисалы, сиз ажылык кылганда баардык амалдарын аткардыңыз, ал жерде мисалы коюңуз союлгандан кийин ихрам абалынан биринчи абалынан чыгышыңыз керек болду, жөнөкөй кийим кийишиңиз керек болду. Же умра кылсаңыз, умраны бүтүп, тавафты кылып, саиды кылып бүткөндөн кийин анан ихрам абалынан чыгышыңыз керек болду. Ошондо сиз өзүңүздүн чачыңызды өзүңүз ихрам абалына туруп эле, же башка бир ихрам абалынан чыгып жаткан адам сиздин чачыңызды алса, же өзүнүн чачын алса боло берет. Анткени чачты кырбаш керек, кыркпаш керек деген өкүм бул ихрам абалында болчу. Ажылык же умра амалдары бүтө элек кезинде эгер чачын кырган болсо же кырккан болсо, анда бир кой союш важип болуп калган болчу. Ал эми ошол чач кырка турган абалга келгенде анда өзүнүн чачын өзү алып, же башка бирөөнүкүн, ихрам абалындагы башка бирөөнүкүн алса, же алдырса шариятта уруксат. Бул жанагы ибадаттан сиз чыгышыңыз керек болгондо, ибадатты бузуп чыккандай эле. Мисалы, намазда сиз намазыңыздан чыгышыңыз керек болгондо, эки жака салам айтканда намазыңыз бүткөн болуп эсептелет. Ошол сыяктуу эле сиз амалыңызды бүткөндө ихрамдан чыгыш үчүн чачыңызды алдырышыңыз керек. Ошол кезде өзүңүз алсаңыз дагы болот, анан башкаларга дагы ихрам абалында турган, амалын бүткөн башкаларга дагы алдырсаңыз болот. Анан эркек адамдарга кырдырган албетте абзелирээк, артыгыраак. Аял киши кырбайт, аял киши чачын кыркат, кыскартат. Чачын кыскартканда жок дегенде бир унмуля деп коет, мынчалык деңгээлде бир 3 сантиметр, 2,5-3 сантиметр узундукта кыскартыш керек, чачтын баардык жеринен кыскартыш керек. Эгер көкүлү болгон болсо, аял кишилерде мисалы челка деп коет, ошонус болгон болсо, ал жерден дагы алып, баардык учунан ошончолук алыш керек. Бирок андан көп алгандын кажети жок. Кээ биркилер ороп алып туруп 5-10 сантиметрге чейин алат аял киши. Аял кишинин чачы негизи ийинден кыска болсо жакшы эмес, ошондуктан аз-аздан эле 3 сантиметрден ашпаган деңгээлде башынын баардык жеринен кыскартыш керек болот.